Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биз эми кезекти Кыргыздын бир улуттук салты десек деле болот. Кымыз ичип жарышкан. Дал ошол кымыз жарышына биз өзгөчө кичинекей инилерибизди чакырдык. Атыңыз ким эле? Исхак. Исхак, канчанчы класста окуйсуң? 2-ден 3-кө өтүп атам. Өтүп атам. Бул жактагы бала сен классташың, экөөңөр тең элесиңер да. Сен атың? Эсенбек. Эсенбек. Силер классташсыңар экөөңөр, бир класста окуйсуңар. Демек мындай шарт. Азыр дагы 2 литр кымыз бар. Көрөбүз. Болду деги чейин ичмей. Кеттиби? Бирок биринчисин бат-бат ичиш керек. Даярсыңарбы? Биринчи орунга уюлдук телефон, утулганга 200 сом акчалай белек, Даярсыңбы? Ооба. Даярсың. Сенчи? Ооба. Даярсың. Аяктарды алабыз. 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 Ким биринчи ичип бүтсө бир упай берем. Түшүнүктүбү? 1-2-3 кеттик. Мына ушинтип урматтуу теле көрүүчүлөр, буюрса кымыз батыл башталды. Бизде Кыргыздын 2 мыкты чыган жигиттери кымызды ичип жаткан учуру. Бул жигиттин кымыздын аягы бир аз чуңкур болгонуна карабастан 1 упай кол чалып коебуз. Ра! Атың ким эле? Эсенбек. Эсенбекте 1 упай, сенин атың? Исхак. Исхак. Бирок негизги эң акыркы жыйынтыктоочу ким иче албай калган чейин ичебиз. Билесиз да? Демек мен кийинки кымызды куям. Бул жерде идиш жок болгонуна байланыштуу алайкын куразыктарынын куруттун идишин бошотуп кымыз куйдук. Кандай сезимдер болуп атат? Жакшы элеби? Кыйналып элексиңби? Жок. Нормально. Сенчи? Жок. Жакшы эле. Ушул кетиште бир 5 литр кымыз ичип койгудайсыңар, бирок мына демек эсеп менен айтканда бул жигиттер бир ичкенде 1,5 литрден 500 граммдан кымыз ичип жаткан учуру. Эсенбек жана аты? Исхак. Исхак жана Эсенбек. Аяктарды алабыз. Экинчи. 1-2-3 кеттик. Негизи көпчүлүк кымыз ичпей жүргөн адам үчүн ушул аяктан бирди ичүү деле кыйынчылыкка барат. Мына Эсенбек кусту. Эсенбек кусту. Эсенбек шашпай ич. Исхак шашылбастан өзүнүн стратегиясы менен ичип жаткан учуру. Буюрса ойлойбуз, күлүгат кийин чабат дейт. Исхак экинчи жолу кускан учуру. Негизи мындай учурда кыргыздар бир кой союп беришет. Кыйын болду, бирок эң кызыгы Исхак, Эсенбекте 1 упай бар болчу, бирок Эсенбек 2 жолу кусуп жана аяктагы кымызын иче албай калганына байланыштуу. Исхак 1 упай бар эле. Исхак кийин акырында кусту, бирок аягына чейин ичип бүтүп кусканына байланыштуу мен ойлойм калыс чечим болду. Исхак, сен куттуктайм. Могул уюлдук телефон сага. Дагы да болсо кымыз ичишти күчөтө бер. Бул сеники. Эсенбек 200 сом сеники. Кандай, ден соолук жакшы элеби? Ооба. Кыйналбадыңбы? Нормально да. Исхак, кандай болду? Жакшы элеби? Ооба. Куспайсың, Демек, кол чалып коебуз Кыргыздын мыкты жигиттерине. Ура, көрүшкөнчө достор, ура.